2021 жылдын 11 апрелинде жергиликтүү кеңештерде шайлоо өтөт. Анда 420 айылдык жана 28 шаардык кеңештин депутаттары шайланат. Бул жергиликтүү шайлоолорго жаштар дагы катышат. Азаттык плюстун бүгүнкү чыгарылышында биз шайлоого катыша турган жаштардын саясий дымагы жөнүндө талкуу курабыз. Аны мен Айдан Топчубаева жана кесиптешим Нурболот Азамат алып барабыз. Бүгүн шаардык жана аймактагы жергиликтүү кеңештерге катыша турган талапкерлер менен талкуу уюштурабыз. Талкуубузду баштаардан мурда активисттер Болот Ибрагимов жана Аскар Алмазов жергиликтүү кеңештерге катышуу үчүн бириккенин айтышкан атайын видео бар, ошону көрүп алалы. Биз жаштар демилге борбору биздин Кыргыздын чыган жаштары бар экенин өтө сыймыкталам. Мамлекетибиздин жаркын келечеги үчүн Бирөөбүзгө мекенге болгон гана бир гана сүйүү бар бизде. нужно вообще поднимать имидж милиции, авторитет милиции. Друзья, всем ассаламу алейкум. Как всем известно, сегодня наш дорогой брат из Америки, Джанабек Мадияров, пожертвовал для нашей команды 1 миллион сомов, чтобы мы смогли пойти на выборы в городской кенеш. Но наша команда решила, что в сложившейся ситуации, когда дети болеют, мы не можем себе этого позволить. Из-за этого мы решили, что 500 000 сомов мы выделяем для детей, которые сегодня действительно в этом нуждаются, для Арузат и для всех остальных. Эти 500 000 могли быть потрачены на нашу предвыборную гонку, агитационные материалы, рекламу, те же баннеры. Но в этой ситуации, как сказал Оскар, мы не можем просто взять этот миллион и потратить на свою предвыборную гонку. Выражаем огромную благодарность вам, Джанабек Байке, и призываем всех неравнодушных, у кого есть возможность, помочь нашим больным детям. Пандемия учурунда октябрь окуяларында өзүнүн активдүүлүгүн көрсөткөн жаштардан түзүлгөн партиянын өкүлдөрү да биздин студияда отурат. Кош келдиңер. Алгач эле силерден баштайлы сөздү. Ушу жаңы партияны негиздеп чыгышыңарга эмне себеп болду? Идея кантип жаралды? Бул жөн жерден жаралбаса керек. Сиз айткандай, биз октябрь айында баарыбыз чогулуп шаарды коргонбуз. Ошол эле маалда тизимдин балдар менен таанышканбыз да. Анан шайлоо жакындаганда уже сүйлөшүп баштап шайлоо катышуубузду чечтик да. Ошо эмнеден улам? Эми чыдай турган мындай күч да жок калды да. Кыскача айтканда. Ошон үчүн шайлоо барганга чечтик. Эмнеге биз ушул Болот Байке менен Сафари менен бирге баратканыбыздын себеби көп кыйынчылыктарды көрдүк. Бизге эч бир мындай бир жардам берген киши болгон жок. Анан өзүбүздүн ушул элдин жардамы менен ушунча бир элге чоң салым кылдык деп эсептейбиз. Ошол эле пандемияда, ошол эле октябрдык революцияда анан карасак эч кандай өзгөрүш жок. Анан мамлекеттин жардамы менен, мамлекеттин мүчөсү болуп, биздин оюбузча биз мындан да көп салым кошо алабыз мамлекетке. Ошондуктан биригип биз ушул шаардык кеңешке аттанып жатабыз. Партиянын курамында кимдер бар? Бул жалаң ыктыярчылардан түзүлгөн партиябы? Жок. Партияда бүт тармакта иштеп чыккан адамдар бар. Эми алгачкыларын айтып кетсем, ушул эле Болот Байке, Аскар Алмаз уулу, Элизар Аматусманов, Мадияров Жаныбек, булардын баары буга чейин деле кыргыз элине салым алып келип жүргөн жигиттер. Жаштар ишенебиз, булар мамлекеттик мүчө болуп, мындан да көп салым салышат экен. Жакшы, биз социалдык тармактардан окуганыбызга караганда, сиз ал жакта бул партияда жалаң жаңы жүздөр болорун айткансыз, буга чейин эч кандай саясатка аралашпаган. Эмне үчүн? Саясийге аралашкан күчтөр менин оюмча туура эмес ишти жүргүзүп жатат деп ойлойм. Мага буга чейин деле сунуштар түшкөн жогорку кеңешке, бирок шаардык кеңешке болгон жок да сунуштар. Анан биз өзүбүз ошентип Бишкек шаарынан баштайлы деп чечтик да. Анткени бүт баарын үйрөнүп, Бишкек шаарынын мэриясынын жумушун көрүп, ошону бүт башынан көрүп, анан жогорку кеңешке да мүмкүн барабыз.
Биз билебиз да кайсы саясий күч болбосун баягы каржы булагысыз иш алып баруу оор. Күрөө акысы деген бар, үгүт иштери деген бар. Жогоруда дагы көрдүк, чет өлкөдөгү мекендештер сиздерди колдоп атыптыр. Бул жалгыз эле учурбу же дагы ушундай жапа-тармак көмөк көрсөткөндөр болуп атабы? Мурун деле чет мамлекеттен биздин мекендештер дайыма бизди колдоп баргыла шайлоо деп жүрчү да. Демек материалдык колдоо бар. Жок, азыр эле болду да, мына Жаныбек жардам берди да. Башка учуру болбобу? Башка жок. Бирок жетиштүү ал силерге ал каражат ушул жаңы шайлоодо башка партиялар менен тең тайлашып аттандашканы, үгүт иштерин жүргүзгөнү? Жок, эми башка партиялар менен тең бараңа жетиштүү эмес го дейм. Аябай эле аз башка партияга караганда. Социалдык тармактарда ошол силерди жогоруда жүктөгөн видеолордун астына түрдүү комментарийлер жазып атышат да, көбүн эсе колдоп атышат. Анан ушул колдоолор чыныгы шайлоодо да ишке ашат деп күтүп атасыңарбы, же бул виртуалдык дүйнөдө эле калып калышы мүмкүнбү? Эми анын пайызы да бар да. Мисалы 100% колдойт деп айта албайбыз. 80-70% колдойт деп ишенем да мен. Ал үчүн кандай аракет кылып атасыңар? Ошол эле шаардыктарга өзүңөр таанытуу үчүн. Силер жаңы партиясыңар да, э? Жаңы партия, бирок мен 8 жылдан бери Ички иштер министрлигинин тарабында коррупция менен күрөшүп жатам. Мен азыр чыгып жарандарга лампочка коюп берип, мусорду жыйнап баштабайм да. Анткени 8 жыл кылып жумуш кылган жумушумду эл билет, ошондуктан шайлайт деп ойлойм да. Ишенесиз, э? Эгерде тандалып калсаңыз, ушул тармакта дагы кандайдыр бир сунуштарыңыз барбы? Албетте бар сунуштар. Негизги багыт ушул болот. Ички иштер министрлиги негизги болот да, бирок башка тараптар деле коррупцияны күрөшкөнгө аракет кылам да. Негизи биздин партияда карылар жок да, эң башкысы. Бул таза жаш жигиттер. Эң биздин улуубуз 35 жашта. Государственный служащий жок бизде. Бүт элине кызмат кылган жаштар чогулган да. Анан биз деле ушул 1 жыл аралыкта көп ишти, мамлекет кылбаган ишти биз кылдык деп айта алабыз да. Эми өзүбүз деле көрүп жатабыз, Бишкек шаары мындайча айтканда жаштары бышты да. Жаштар уже түшүндү, ким эмне ак, эмне кара. Биз ошо чын дилибиз менен ишенип жатабыз. Бишкек шаарында, Бишкек шаарынын тургундары бир кандай деген бир жаңы деңгээлге жетип, ак караны айырмалап, туура бир чечим чыгарышат экен. Менде мындай ой болуп атат да, биздин коом негедир ушундай бир кайрымдуулук кылган иштерди, ыктыярчылык кылган иштерди, же болбосо бир адамга продуктун жеткирип берген адамдын баарын эле биз депутат катары көргүбүз келип атат да. Биздин коомдагы бир ушундай бир саясий сабатсыздыктан улам деп айтсам болот да. Себеп дегенде эми ыктыярчы болгону бул өзүнчө иш, бул сөзсүз түрдө мамлекет кылбаган иш. Жардам берген өзүнчө иш, бирок эмне үчүн ошол адамдар депутат болуш керек? Же саясатка жетүүнүн бирден бир жолу деп эсептесек болот да, баягы пиар керек деген жол да. Сиздерге суроо да. Анан дагы бир суроо мындай болуп атат да. Сиздер саясий партия түзүп чыктыңыздар, бирок саясий партиянын максаты кандай? Мен биринчиден ыктыярчы эмесмин. Мен сиңдим балдар менен бириккен максатым бул таза балдар. 2 жылдын ичинде өзүн эч булбаган. Анан эми бул азыркы обстановкада барыш керек деп ойлойм. Анткени канча жылдан бери бир эле кишилерди көрүп атабыз да. Кеңештечи. Партия боюнча кандай партия дейсиз? Эми ал биз бир максат бар да. Клептократия менен коррупция менен күрөшүү да. Ол башка максат жок бизде. Саясий идеологиясы кандай болуп калды ошондо? Социал-демократ. Жергиликтүү кеңештерге кеткен депутат бул элдин көйгөйүн биш керек да. Биз ушул элдин көйгөйү менен күрөшүп жатып, азыр бир ушул бир мамлекет деңгээлде чечкени аракет кылып атабыз да. Ушул бир гана закондорду билбей эле ушул элдин арасында жүрүп, ушул элдин арасынан чыккан балдарбыз да биз. Дагы бир жакшы тенденция байкалып атат. Жергиликтүү кеңешке аттанып жаткан кыз келиндердин дагы саны быйыл салыштырмалуу дагы артып калды. Муну өнүктүрүү саясат институту уюштурган аялдар жана жаштар үчүн жергиликтүү кеңештин болочок депутаты аттуу мектебинин үлгүсүнөн көрсөк болот. Бул тууралуу чакан видео материал бар. Алгач ошону көрүп алып, анан талкууну уланталы. 27 жаштагы Касиет Абдималик кызы Жалал Абад облусунда жашайт. Максаттуу жаш кыз апрелде өтө турган шайлоого катышып, депутаттык мандатка ээ болгондон кийин бир топ маселелердин чечилишин колго алууну көздөп жатат.
Бул аялдар жергиликтүү кеңешке депутат болуп барып, социалдык экономикалык маселелерди чечүү болуп саналат. Бул биздин айылдык кеңешке депутат болуп барган эркек жарандар бул майда барат нерселерди көрүшпөйт. Алар социалдык экономикалык тараптын өнүгүүсүнө чоң салым кошо албайт. Буюрса шайлоого катышам, ошол үчүн ушул окууга келип өзүмдүн көптөгөн тажрыйбаларды алып жатам деп эсептейм. Мектептин максаты жигердүү аялдардын, анын ичинде кыз келиндердин элеттик муниципалитеттердеги жергиликтүү кеңештерге депутат болуп шайлануу укугун ишке ашырууга көмөктөшүү. Кыргызстандын мыйзамдарына башкаруу органдарында гендердик тең салмактуулук сакталып, жалаң бир жыныстуу эмес 30% аялдар же эркектер иштеши керек деген норма кирген. Бирок бул талап дээрлик бардык органдарда аткарылбайт. Жогоруда долбоорлорго катышкан айымдарда биздин студияда отурат. Кош келдиңер. Силер ошондо кайсы шаардын же айылдын кеңештигине талапкерлигиңерди коюп атасыңар? Буга эмне түрт болду? Ушул аялдар жана жаштар үчүн жергиликтүү кеңешке болочок депутат болом деген ушу мектепке катышкам. Мыйзам чегинде кандай шайлоо өтүш керек, кандай жанакы этаптар болуш керек, ошонун баарын түшүндүрүп берди. Мен өзүм депутат болгон үчүн мен баарын билчүмүн. Бирок башка депутаттар да катышты, айымдар. Анан бири-бирибиз менен мына тажрыйбалыгыбыз менен алмаштырып, мындай бөлүшүп жүрдүк да. Азыр мына биз заявление, арыз чыштадык ТИКке, ушу аттандык, мындай буюрса, баары жакшы болот. Негизи аялдар болуш керек. Суу айыл өкмөтүнүн Мураке айылынан өзүмдү депутаттыкка аттанып атам, буюрса. Биринчи жолу. Биринчи жолу. Буга чейин каякта иштейт элеңиз? Эмне үчүн депутат болоюн деп чечтиңиз? Мен кадимки эле айылдан эле жөнөкөй эле келин, айылда эле китепканада иштейсиз? Эмгектенем, ооба. Анан негизи эле көп, абдан көп эле маселелер, көйгөйлөр көп. Анан мисалы үчүн эле биздин айылда өсүп келаткан жаш балдар, окуучу балдарга эч кандай бизде андан ары кетишине мүмкүнчүлүктөр жок да. Мисалы үчүн жөнөкөй эле айтканда спорттук мектеп жок айылда. Биз балдарыбыз, жаштарыбыз спортко катышыш үчүн центрга барып эме кылыш керек. Аяка көпчүлүгү эле бара албайт. Ошол жагынан дагы аябай эме кылдым да, анткени менин балдарым чоңоюп келаткан балдарым бар да. Эмне үчүн аял мен эмне үчүн депутаттыкка барып ошол маселени чечкенге анча-мынча болсо да салымымды кошуп ошого түрткү бере албайм деген максат менен эле аттанып чыктым. Жакшы, эгер шайланып калсаңыз, кандай маселелерди көтөрүп чыгайын деп атасыз? Эң негизги эле ушу жаштардын айылга спорттук мектеп өнүктүрүү борборлорду ачып, ошолорго инвесторлорду тартууга жардамдашып, ошо аракет кылат элем да ошого. Бала бакчанын аянтчысы ошолорду курдук. Анан аялдарга мындай зомбулукка каршы комитеттерди түздүк. Проект алып келдик. Биздин Москва районуна проект алып келип, ар бир айыл өкмөттө, бизде Москва районунда 12 айыл өкмөт бар. Ошонун ар бир айыл өкмөттүн ичинде жанакы үй бүлөлүк зомбулукка каршы комитет түздүк. Анан албетте ушу аялдарга, балдарга ушундай эме көрсөтүп жүрөбүз. Эми ушул алып бара турган иш сапарыбызды улантабыз. Анан уже негизи жергиликтүү кеңеште кандай бул жергиликтүү маселелерди чечкенге ошонун баарын чечебиз. Мен жаңы аттанган эжеге да суроо бергим келип атат да. Мына сиз мектептен даярдыктан өттүңүз. Сизди депутат болууга толук кандуу даярдап айта алабызбы? Ушул сыяктуу мектептердин натыйжалуулугу канчалык экен? Мисалы үчүн мен ал мектепке барганга чейинки көп нерсени деле билген деле эмесмин. Депутаттык кандай укугу бар, жергиликтүү адамдардын элдин кандай укугу бар экен, эч нерсени деле билген эмесмин. Бирок ошо ичимде бар болчу да, бул депутат, баягы депутат десе эле ойлойт да, жогорку кеңештин депутатын элестетет да. Анан өзүмө абдан эле жакшы эле 100% эле эме алдым, билим алдым деп ойлойм. Жакшы эле колдоп атышабы эми? Айылдаштарыңыз кандай реакциялар? Ооба, буюрса жакшы эле колдоп атышат. Окууга барып окуп келдиң, эми буюрса биздин көптөгөн эме талаптарыбыз бар, ошолорду аткарганга аракет кылып бизге жардам бер деп жатышат. Бул мектепти уюштурган Өнүктүрүү саясаты институтунун коомдук байланыш боюнча адиси Нургүл Жаманкулова да бизде студияда отурат. Мектепке ушу жалпысынан канча кыз келин катышты? Анан алардын канчасы азыр шайлоого аттанып атышат? Бул мектеп өзү ноябрь айында жарыяланган. Кыргызстан боюнча ал жака катышууга 84 табыштама түшкөн жалпысынан.
Анын ичинен элүүсү тандалган, бирок бирөө тилекке каршы шартына байланыштуу бара албай калып 49 айым окуудан өттү. Биздин эң биринчи окуубуз мектебибиз ошол Ысык көлдө өттү. Январь айынын акыркы күндөрү 5 күндүк биз түрдүү иликтөөлөрдү, сурамжоолорду жүргүзүп турабыз да. Анан ошонун негизинде да биз 20-жылы март айында өткөргөн иликтөөнүн негизинде ошо аялдар өздөрү да айтышкандай биз бейрасмий иш-чараларда көбүрөөк активдүү болобуз. Ал эми расмий мисалы коомдук угууларда же болбосо сессиялардын ачык кеңешинде барып айтканга биздин даабайбыз же болбосо мүмкүнчүлүгүбүз болбой калат же бизди чакырбайт, ушул сыяктуу өздөрүнүн аргументтерин айтышканда. Келаткан шайлоого канчасы катышат экен? Алардын азыр биз өзү эң башында бул мектепти уюштуруп атканда индикаторубуз 20% деп койгонбуз. Бирок азырынча ошо 40%дын тегереги болуп атат. Ошол жалпы катышуучулардын 40% алар ошо аттанып жатышат. Биздин долбоордо ушул өнүкүрүү саясат институту менен тыгыз кызматташтыкта иштешет. Жана ушундай эле тренингти 3 күндүк тренингтерди Ысык көлдө кечээ мурдакы жумада өткөрүп келдик. Жана кийинки жумада Жалал Абадда өткөргөнү жатабыз. Биз ошол жерге дагы аялдарды сынактын негизинде тандап алдык да. Тандап атканда биз дагы жаштарга көбүрөөк басым жасап, жаш аялдарды чакырайлы деп алар менен байланышканыбызда тилекке каршы алардын тоскоолдуктары көбүрөөк экен улуураак аялдарга караганда. Алар ошол күйөөмөн сурайын же кичинекей балам бар эле. Ошондой тоскоолдуктардан алар депутаттыкка барса да ошол 3 күндүк мисалы окууга келе алышпады да. Анан бирок ал жерге чакырган 29 аял катышып кетишти. Алардын баары жакшы тажрыйба алып, жакшы окуп үйрөнүп кетишти. Бирок алардын баары белгилеп кеткен нерсе айтат да, бизди даже ошол өзүбүздүн жашыбызга көп эле бизге да критикалар түшөт. Себеби жаштарга силердин тажрыйбаңар аз, билимиңер жетишсиз деп тоскоол болсо, чоңдорго эми сиз жаштарга жол бербейсизби? Эми үйдө небере багып отура бербейсизби деген тоскоолдуктар болот экен да. Ошондуктан мен айтып кетмекмин да, азыр жашы карысы дебестен негизи эле аялдардын келишин биз камсыз кылсак, андан кийин ошол аялдар анан жашын жетелеп келеби, башкаларга тажрыйбасы менен бөлүшөбү, уже ал кийинки талкуулоо да. Башта сөз кылгандай, бул жолу 448 кеңеш жаңыланат. Ушул тапта аймактардагы жергиликтүү кеңештерге аттанып жатканда жаштар азыр бизге Skype аркылуу кошулат. Алардын бири Ноокат районунун Токтомат Зулпуев айылдык кеңешинин төрагасы Жаныш Жусупбеков. Жана Талас облусунан Айгерим Алымкулова катышып турган учур. Жаныш мырза, Ош шаарында жергиликтүү кеңештерге шайлоого даярдык кандай болуп жатат? Жаштар активдүү элеби? Саламатсыздар, урматтуу тегерек столунун катышуучулары. Бүгүнкү күндө Ош облусу жана Ош шаарында жаштардын быйылкы 2016 жылга караганда быйылкы 2021 жылда өтүүчү жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна катышуусу аябай күчөйдү. Анан бүгүнкү күндө жаштардын активдүүлүгү жогорулады деп айтсам жаңылышпайм. Сиз учурда айылдык кеңештин депутаты экенсиз. Кандай тажрыйба чогулттуңуз ушул айылдык кеңештен? Мен 21 жашымда айылдык кеңешке депутат болуп шайланып келгенмин. Мына бүгүнкү күндө азыр айылдык кеңештин төрагасымын. Мына экинчи созуум. Негизин алып караганда бул айылдарда кандай чечимдерди чыгарыш керек, кандай токтомдорду аткарыш керек, элдерге кандай пайдаларды алып келет биздин токтомдор, чечимдерибиз, биздин кылып аткан аракеттерибиз айылыбызга, районубузга келечекте кандай максаттарды камтыйт. Ушул боюнча бир топ тажрыйбаларды топтодум. Мисалы, көчөнүн атынан баштап бүгүнкү күндө бир малдын жандыгынын же болбосо баягы базардык коэффициентин, айылдын жергесиндеги жер, суу, налогторун көтөрүү боюнча дагы бир топ маселелер коюлат сессияларда. Көбүнчө жергиликтүү аткаруу бийлиги менен өкүлчүлүктүү органды алмаштырып алышат да. Депутат бул бардык нерсени кылыш керек, жасаш керек деген түшүнүккө келип алышкан. Өкүлчүлүктүү орган башка тармакты аткарат, ал эми функционалдык милдеттери башка. Аткаруу бийлигинин органы бул башка, айыл өкмөт. Ошондуктан элибизге мындай түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүш керек бул ушул боюнча дагычы. Сиздин демилгениңиз менен кандай токтомдор кабыл алынды эле? Кандай өзгөртүүлөрдү жасадыңыз ушул эки чакырылышта? Бизде Токтомат Зулпуев айыл өкмөтүндө, мисалы мен ошол өзүм айыл өкмөтү боюнча алып карайм, 23 миңден ашуун калк бар, 31 депутат бар. Ошол биз келип стипендия деген түшүнүктөрдү киргиздик окуучуларга. Жалпы айыл өкмөт боюнча эң жакшы окуган окуучулар стипендия алышат. Президентибиз Садыр Нуркожоевич 1999 жылга чейинки жерлерди трансформацияга берүү маселелерин чечүү боюнча азыр айылдардын ген пландарын иштеп атабыз. Айыл башчыларга, айыл өкмөткө тапшырмаларды бердик. Бул боюнча аракеттер жүрүп атат. Андан сырткары бүгүнкү күндө саламаттыкты сактоо багытында ошол 3 жашка чейинки ар бир
үй бүлөлөрдүн балдарын фактар барып тыкыр көзөмөлдөө боюнча токтом кабыл алдык дагы тапшырмаларды бердик. Ошол айылыбыздагы фактарга Байланышка чыкканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Баарыбыз билебиз, жаштар алгач дароо эле баягы жогорку кеңешке аракет кылышат, чында жергиликтүү кеңештерге барып тажрыйба чогултуп, мисалы үчүн жогорудагы Оштон байланышка чыккан мырза дагы жооп берип өттү. Айылындагы, шаарындагы маселелерди чечүү өзү үчүн да, эл үчүн дагы пайдалап келет да. Бул өңүттөн алып караганда ушул жергиликтүү кеңештерге канчалык деңгээлде маани беришибиз керек? Бул негизи айтып атат го, башталат баары майдандан, байкабайт аны майданам депчи. Эң негизги жөнөкөй кичинекей тепкичтен башташ керек деп ойлойм да. Өзүбүздү өнүктүрүп жаштар. Биз дайыма эле жаштар азыр интернет өнүккөн заманда баары эле кресло жаттап алып эле сындатпай чоң саясатчылардычы. Андан көрө ошол нерсеге аралашып, өзүн өнүктүрүп, элге таанытып, анан ошол айылдык кеңештен баштап өзүн көрсөтсө жакшы деп ойлойм да. Мен биздин айыл Бакыян айылында ошо 2023 жылы буюрса айылдык кеңештин шайлоо болот. Быйыл болот. Бизге эксперименталдык болуп 2 айылга Кыргызстан боюнча ушундай болгон. Анан биз кечирээк болот. Мен ошого өзүмдү азыртан даярдап баштадым да. Мисалы, азыр шаарга келгенибиздин себеби ошол жаштар парламенти деген долбоорго ошо жаш депутат болуп келдим. Негизги эле максат ошол өзүмдү өнүктүрөйүн, коомго пайдабыз тийсин деп. Анан эмнеге аралашып атабыз себеп дегенде ошол жерде мисалы жылдык бюджеттер бекитилгенде жаштардын үнү кулбай калат экен ал жерде. Анан биз бул жактан кайрылуулар жасап же башка кылган менен деле алар өздөрүнчө мисалы жаштарды эле улакка же болбосо дагы бир спорттук оюндарга бөлөт дагы билим берүү, андан тышкары интеллектуалдык мындай өнүктүрүү жаатында ошо каралбайт экен да. Биз ошо жаштар сунуштап бир 10 күндүн ичинде эле айттык, ушу биз уюштурабыз деп китеп окуу конкурсун уюштурганбыз жаштар арасында. Бюджеттен карап берди. Бирок ошол нерсени биз депутат болуп келсек, дагы бир мындай жакшыраак чечип, арабыздагы ошол коллегаларды ынандырып, эң негизги ошол жаштардын маселелерин көтөрдүк. Мисалы, мектепке баратканда кээ бир жолдордо азыркы үчүн ала шарбыт учуруп, аябай кыйналышат да окуучуларчы. Ошол нерселерге көңүл бурсак деп. Аны элди ойготуп, элдердин жардамы менен деле кызыгып, анан бюджеттен карап ошо эки жак мындай бирдей иш алып барса, жакшы бир жетишкендиктер болот деп ойлойм. Негизи ушул жергиликтүү кеңештер жаштарга айымдарга кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет? Бул жергиликтүү кеңештер жакшы тажрыйба берет деп ойлойм. Мен айлык маянасы жок болгону менен ошол жергиликтүү деңгээлдеги көйгөйлөрдү алардан башка эч ким түшүнбөйт да, алардын деңгээлиндей. Ошон үчүн ошол жергиликтүү деңгээлдеги жаштардын же кыз келиндердин, өзгөчө аялдардын көйгөйлөрү, кыйынчылыктары ошол депутаттыкка келген эл өкүлдөрү тарабынан чечилет да. Биз жаатан бери жергиликтүү кеңештер тажрыйба берет деп айтып атабыз. Буга чейин деле жергиликтүү кеңештерде жаштар иштеп келет, бардык эле айылдарда. Анан алар эмне үчүн жогорку кеңешке чейин көтөрүлө албай атышат? Эмне үчүн жергиликтүү кеңештеги депутаттардын дымагы айылдын деңгээлинде калып атат да? Жергиликтүү кеңеште басымдуу бөлүгү 70-80% бул жергиликтүү ошол жерде көчө бандиттери, ошол группалардын жана эркек балдарды айтып атам, азыр мен акыркы учурда көрүп жүрөм. Ошо өздөрүнчө толпа спортсмендерден түзүлгөн атайын уюмдар же ошондой спорт школдун башында турган эң атамандары жергиликтүү кеңешке депутат болуп келгендер экен. Бул акыркы жогорку кеңештеги шайлоодо аймактарды кыдырып жүрүп көрдүк да. Билим жөнүндө мына келечек тууралуу сүйлөшсөң эчтеке билбейт. Мен жергиликтүү кеңештин депутатымын, тигиндей дейт. Анан эмне болуп калган? Жакшылап элдерден сураштырсаң, жергиликтүү кеңеште айыл өкмөт баш болуп, шернелеш болуп калышкандар. Алар айыл үчүн бир иш кылалы, минтели тигинтели деген нерсе жок. Экинчиден, саясий сабатсыздыктын эң жогорку даражасында. Бул эл, ошо жергиликтүү эл кошулуп. Неге билесизби? Мен барып ошо айыл өкмөттөрдөн сураганда, силерге эмне кылып жардам бере алам? Мына жогорку кеңешке кандидат катары, талапкер катары келдим. Кандай жардам керек десем, бизге ошо бир спорт школ куруп берсеңер жакшы болот эле, 15-20 миң долларга. Сен сурабайсың мен, 15-20 миң доллар акча коротуп, бизде быйыл 11-классты бүтүрүп жаткан балдарыбыздан 20-сын Германияга, Европага алып барып окутуп келип берчи бизге. Ошолор айтишник, программист кылып берчи. Ошондой стадиондон, ошондой спорт школдон 40-50 куруп берет айылга. Деп ойлонбойсуңар, неге мында арканды алыс таштабайсыңар? Биздин жаштардын идеологиясы UFC, мушташ, спорт ушу менен эле болуп калды. Билим деңгээли, интеллектуалдык деңгээл деген жок. Анткени жергиликтүү кеңештин депутатынан, төрагасынан баштап, мектепте мугалимдерге чейин ошол нерсе менен жашап калышты. Балдарга ким үйрөтөт аны?
ушундай проблема бар. Ошон үчүн сиздин сурооңузга жооп катары айтам. Жергиликтүү кеңештин депутаттарынын деңгээли ошол болуп турса, каякта жогорку кеңештин депутаты чыгат алардан. Мына жогоруда Жакшылык мырза айткан пикирге сиз кошуласызбы? Сөзсүз түрдө билимине басым жасаш керек. Бүгүнкү күндө диплом нерсе каралбайт да, жогорку билимдүүлүгү же орто билимдүүлүгү каралбайт. Ошол тартипти киргизбесе, чын айтканда жогорудагы мырзанын айткан сөздөрүнө кошулууга туура келип калат да. Анан жогорку жакка чыкпай калышынын себеби бүгүнкү күндө капиталисттик жашоодагы финансовый маселелерге келип көп нерсе такалып калат. Коло коңшуга чай бериш керек, тууган урукка чай бериш керек, нарак болуш керек, берак болуш керек. Ал жерде айылдарда же болбосо шаарларда саясий кландар, үй бүлөлүк кландар, сөзсүз түрдө алардын таасири күчтүү болот дагы, бут тосуулар жогору болот. Ошондуктан мен азыр мына парламентардыкты ошо элдик деген нерсени колдойт элем да. Себеби жаштарга бир аз мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал эми анда мандатный болуп кала турган болсо, ошол жердеги ким таасири күчтүү болсо, же болбосо эски саясий ишмер боло турган болсо, ошолордун басымдуулугу жогору болот дагы. Белки жаш өсүп келаткан кадрларга жол болбойт. Баары бир кысым болуп чыгарууга бир аз кыйынчылык жаралып калат да. Жаныш мырза, сиз төрагалык кылган айылдык кеңештин канча депутаты жогорку билимдүү жана орто билимдүү? Жалпысынан 23 депутат жогорку билимдүү жана орто билимдүү, 5 орто билимдүү, 8 депутаттын билими жок. Билими болуш керек сөз түрдө. Бирок формалдуу эмес деле билимди алып туруп депутат болуу деген бир маанини киргизиш керек да. Себеп дегенде, мисалы, депутаттар суштап кетпеди, сөз түрдө диплому, жогорку билими болуш керек деп. Туура болуш керек. Бирок жогорку билими бар диплом адамдар деле катсабаздыктын жое албай жүргөн адамдар көп. Ошол эле жогорку кеңештен көрүп атпайбызбы? Менин оюмча, мындай сунуш киргизсек болот эле да. Жергиликтүү кеңешке болобу, жогорку кеңешке болобу, сөз түрдө ал баягы депутат боло турган адам тесттен өтүш керек. Ошол эле мыйзамдар боюнча, мисалы, жергиликтүү кеңеш жөнүндө мыйзамда 25 маанилүү маселе жазылган. Анын 8-и жаштарга арналган. Ошол мыйзамдарды азыркы биздин аттанып аткан жаш депутаттар билеби, ошол закондордун баарын окуган эмеспи? Ошонун баарын билиш керек да. Анан мисал үчүн азыркы эжелер окуп аткан мектептер сөз түрдө бир курстар болуп, сөз түрдө ошол нерсеге катышып чыкса, анан кийин болот. Мисал үчүн бул жакта отурган Сыргак Дилгир деген окутуу курска катышып, андан соң ушундай мыйзамдар бар экен, жергиликтүү кеңештин паспорту мындай экен, БСРге мындай нерсе кириптир, кирбептир деген маселелерди ошондон билип, анан кийин алат да. Болбосо айылда кой кайтырып жүргөн баланы кантип депутат кылабыз? Мен Жакшылык айтып кеткен ойго толук кошула албайм. Бул жөн эле ошолордун ою, бул спорттук бир аянтча куруу же билим деңгээлин көтөргөнгө жумшабайт депчи. Себеби мындай бар да, муниципалдык деңгээлде көрсөтүлө турган кызматтар бар, анан мамлекеттик деңгээлде көрсөтүлгөн кызматтар бар. Билим деңгээлин көтөрүү, жогорулатуу, сапатын караш бул мамлекеттик деңгээлде карала турган нерседе. Бюджет, жергиликтүү бюджет. Ал мектептин көп болсо ошол светин төлөгөнгө же бир кандайдыр бир ремонт иштерин кылганга гана каралат. Ал жерде башка нерсеге жергиликтүү бюджеттен каражат мындайча айтканда бөлүнбөйт. Анан ал нерсени келе жаткан депутат өз мойнуна алып келген дагы туура эмес да. Себеби ал бунун өзүнүн жоопкерчилигине мындайча айтканда мыйзамсыз болуп калат. Ал нерсени убада берип келген күндө дагы аны аткара албай калат да. Азыр мен талапкерлерге кайрылгым келип турат да. Чын-чында силер ошол азыр аты улук, бирок супарасы курук жерге аттанып жатасыңар да. Айлык маянасы да жок, жергиликтүү кеңештерде. Бул силерди финансылык жактан да аксатышы мүмкүн. Силер ушундай тобокелчиликтерди да эске алдыңарбы? Албетте алдык. На протяжении 8 лет мне большое количество раз предлагали большие суммы денег, от которых я отказывался. И я уверен на 100%, то, что в Бишкекском городском кеңеше при даче взятки те чиновники либо другие лица будут просто заключены под стражу за дачу взятки, потому что это уголовно наказуемое преступление и там просто без вариантов. Да, и ребята, которые идут из ЦИМа с нами на выборы, я с ними тоже проводил работу, другие ребята тоже проводили работу, то что мы просто 2-3 посадим за дачу взятки и там подходить просто никто не будет и все. Жок, Болот мырза, сиз өзүңүз мисалы айлык маяны албай иштейсиз да? Албай иштейм, 8 жыл мен жашап жүрөм, как на какие-то деньги же я живу, и поэтому просто Бишкек, даже если я не пройду Бишкекский городской кеңеш, ничего от этого не изменится. То есть я продолжу также свою активную гражданскую позицию проявлять, и никак это не будет влиять на какие-то другие процессы. И даже больше скажу, моя гражданская позиция повлияла больше на ситуацию в стране, нежели большая часть депутатов Жогорку кеңеша все вместе взятые.
Ну, я уже не говорю про Бишкекский городской кеңеш. Это как-то по умолчанию, да. Биздин келечек балдары үчүн эмне үчүн биз бекер иштеп бере албайбыз? Биз бул депутат, айылдык кеңештин депутаты болуу бул биринчи тепкичтеги ачкыч деп эсептейм да менчи. Ошол ачкыч болуп көп маселелерди чечкенге салымым кошсом деген эле да. Ушу балдар келечек үчүн. Рахмат. Азыр бизге Талас облусунан Айгерим Алымкулова скайп аркылуу кошулат. Ал башында жергиликтүү кеңешке шайлоого катышуу чечимин кабыл алып, бирок акыркы минутада оюнан кайтып кеткен. Биз азыр Айгеримдин өзүнөн эмне себептен ушундай чечим кабыл алгандыгын билебиз. Бүгүнкү күндө дагы азыр сунуштар келип жатат. Биз менен баары кошул, талапкерлигиңди кой деп. Талаш шаардык кеңешине ошол эле учурда мен өзүм айылда туулуп өскөндүктөн ошол айылдык кеңешке дагы маселелерди жакшы билесиңер, келгиле деп сунуштар келип атат. Бирок эмне себептен мен азыр барган жокмун? Биринчи кезекте ар бирөөбүз өзүбүзгө анализ жасашыбыз керек экен да. Жаштар келсин деп бул айта берсе оңой да, айта берсек боло берет. Бирок ошол кандай жаштар деген маселе бар да. Сиздер айтып өткөндөй эле бюджеттик процессти, жергиликтүү маанидеги 25 маселени чындыгында эле билген, айылдын көйгөйлөрүн, муктаждыктарын так аныктап, анан конкреттүү бир ошону чечүүгө сунушу бар. Мен жөн эле депутат болбойм, ал жерге барып өзүмдүн бизнесимди ойлоп же болбосо башка бир маселени көздөш үчүн депутат эмесмин. Мен чынында эле элдин көйгөйүн, маселесин чечиш үчүн депутат болуп атам деп. Анан ошол эле учурда бир мындай укуктук талаада дагы мыйзамдарды жакшы деңгээлде билген адамдар барыш керек деп ойлойм. Мен бүгүнкү күндө ошо коомдук активист жана ошондой эле өкмөттүк эмес уюмда иштеп, бул тарапта көп жумуш жасашым керек экендигин көрүп алдым. Дал ушундай чечим кабыл алган Жакшылык Матанов да биздин студияда отурат. Сиз дагы акыркы убакта саясий чөйрөгө активдүү аралаша баштадыңыз эле. Эмне токтотту? Мен өзүмө бир 10 жыл аралык саясатка такыр аралашпайм деген чекитти койдум. Себеби дегенде өзүм кылып жаткан жумушум менен аз саясатка баргандан кийин элге тийгизе турчу пайдамды таразанын эки жагына коюп көрсөм, мен саясатка барганда деле депутат болуп жогорку кеңешке барганда деле жергиликтүү кеңеш дейм го, жогорку кеңешке барганда деле эч нерсе чече албаганын толук түшүндүм. Себеби жалгыз эч нерсе мүмкүн эмес экен. Жакшы президенттер да болгон биздечи, аябай жакшы, сонун оозунан жаман сөз чыкпаган президенттер келген башыбызга, бирок мамлекет өнүгүп кеттиби? Жок да. То есть эмне мен толук түшүндүм, мен командам болмоюнча мен мамлекетке эч кандай пайда көп мындай толугу менен өзгөртө турчу бир пайда алып келе албаарымды толук түшүндүм. Ошон үчүн мен ушу билим берүү багытында келечекте бир 10 жыл аралыгында өзүмдүн кадрларын даярдап, командамды даярдап, ошо 10 жылдан кийин ошо командам менен толук мамлекетти өзгөртүүгө барайын деп чечим кабыл алдым. Ошондуктан буга чейин парламенттик шайлоого катышканыңызды билебиз да. Салыштырсаңыз, шайлоо процесси кандай жүрөт экен? Саясатка бир аз баш багып көргөн адам катары айтсаңыз. Сиздин угайын деген жоогуңузду айтып берейин. Негизи жогорку кеңешке кандай гана саясатка аралашпа, сен калп айтышың керек экен да, каалайсың, каалабайсың. Мен азыр 10 жыл аралыгында мында калп айта албайт экенмин, жүрөгүм чыдабайт экен, кээ бир жамандайт экен, бирөө туура эмес, тааныбаган эле сени такыр өмүр көрүп көрбөгөн адамдар соцсеттен жаман сөздөр жазат экен. Мен ал нерсеге мындай туруштук бере албайт экенмин да. Улуш мен азыр жалгыз барсам деле эртең жамандашат, эчтеке кыла албаарымды билем. Ошон үчүн жогоруда айткандай, мында калп мен тамашалап соцсетке жаздым да, мен азыр калп айта албайт экенмин, калп айтканды үйрөнгөндө келейин деп. Ушул нерсеге каршымын да. Себеп дегенде бул байке билимдүү экен, мисалы сүйлөгөн сөздөрүнөн бир жакшы иштер жазарына көзүм жетип атат да. Мисалы Айгерим деле коомдук иштерге активдүү катышып, биз ошо дилгир окутуу курсунан тааныйм. Анан булар барбаса, булардын ордун башка билимсиздер басып атат да. Ушул нерсе өкүнүчтүү да бизде. Себеп дегенде WhatsApp группалардан же болбосо бир достор менен отурганда сен депутат кылабыз десе эле айылдык кеңештергечи, болду, ал өзүнө бир ишенич пайда болуп да, анын баардыгын коюп, мүмкүн өтүп кетсе эчтеке кыла албай эле 4 жылда бир толук жок да. Анан бул байке Айгеримге окшогондор барса дейм да, мен оюмчу. Булар жакшы результат көрсөтүшмөк. Жок дегенде тажрыйба топтоп кийинки бир кадамдары жакшы кадамдар болмок да. Мындай нерсе бар да. Сиз абдан сонун айттыңыз. Барса, мисалы, жакшыдан жаманга, өтө жаманга караганда бир аз жаманыраак барса жакшыраак болот деп атасыз да, туурабы? Салыштырмалуучу. Бирок мындай нерсе бар. Сен андан да көп коомго пайдалуу кыла турган жумушуңду көзүң жетип кылып жаткан болсоң, эмне үчүн сен ал жакка барышың керек? Андан да көбүрөөк пайда алып келип атсаң. Айтайын деген нерсем, бизде мисалы депутаттарга коомдо көз караш башка да, жаман көз караш менен карашат. Анан ошон үчүн ошол көз карашты жоюш үчүн болсо дагы бул мындай
жогорку бийликтегилерге жакшы билимдүү адамдар барса деген ойду айткым келет. Жогоруда да биз чоң саясатчыларды, учурда депутаттарды да сындап атабыз. Негизи эле андай жаштар кандай сунуш бересиңер? Ошол билбейм, шаардык кеңешке бараткан, айылдык кеңешке бараткан жаштарга кандай сунуш бересиңер анда силер эгер өзүңөр барбасаңар? Мен сунуш бул жактан аз бергенде мындай да жаштарга албетте ак менен караны, адал менен арамды ажыратып, чыныгы эл үчүн иштеп бергиле деп сунуш берет элем. Мен кыскача айтканда ошондой да. Жеке чөнтөк үчүн иштеп, жеке кызыкчылыктар үчүн саясатка барасаңар, анда жаңылышасыңар. Андан көрө Стамбулда, Москвага коо жасасаңар көбүрөөк пайда табасыңар деп айтат элем да. Эмне себептен мисалы балдарды аялдарга тапшырабыз, билим берүүгө, тарбия бергенге. Анан эмне себептен бюджет, үй бүлөлүк бюджет ошо аялдарга берилет. Алар баардыгын камсыздашат, мисалы ошол эле кызматтарга, ошол эле тамак ашты жайгашып турабы. Анан мисалы үй бүлө деле ошо мамлекет сыяктуу да. Анан эмне себептен аялдар ошол жергиликтүү кеңешке депутат болууга аттанайын десе, мисалы ошол эле үй бүлөдөн колдоо болбойт. Ошо аялга ишенип атат да, анан кийин эмне себептен ошол эле жакшы үлгүнү жалпы коомчулукка, жалпы Кыргызстанга ошол өзүнүн үлгүсүн, тажрыйбасын бөлүшкөнгө эмне себептен колдоо көрсөтпөйт. Бул жакта айтып атпайбы, мисалы жаштар мен калпайт талбайт кем деп жогоруда бир качасын айтты. Тамашалап атат. Жөн, мисалы сөзсүз эле ошол эле депутат болуп барыш үчүн ушундай бир башкача образда болуш керекпи, же кандай? Маска кийиш керек да. Бет кап кийиш керекпи? Жок. Силер дагы маска кийсиңерби ошондо? Жок, маска кийиш керек деген ойдон мен алысмын таптакыр эле. Эми кээ депутаттар, кээ эмес эле көп эле депутаттар эми чын дегенде алдайт адамдардычы. Депутат болуп өзүнүн өз кызыкчылыгына иштейт. Маска кийгенде мен кийбейм маска, ошондой болуп эле айтпадымбы? Мен мусор чогултуп, жана барып лампочка коюп, же жана ветерандарга барып бир белектерди берип жүрө бербейм да. Эми ошол маска кийген сыяктуу болуп калат да. Чоң жыйынтыкка жетиш үчүн, чоң ийгиликке жетиш үчүн чоң команда керек. Биз ушу 2019-жылдан бери ушул командабыз топтолду. Мисалы, азыр чоң политиктерди алып көрсөк, бир партиянын түзүлүшүн карасак, ал жакта интерестер менен чогулган адамдар да, кызыкчылык менен барып муну бөлөбүз, муну мындай алабыз деген. Биздин ниетибиз бир да, оюбуз бир, ошондуктан биздин команда башкача, биздин идеология башкача, биздин эволюция башкача болуп келген да. Коркуп отура берсек болмок, бирок биз бири-бирибизге ишенебиз. Биз колубуздан келет экенине чын жүрөктөн ишенебиз. Ошон үчүн бара жатабыз. Жалпы талапкерлерге ийгилик каалайбыз. Алдыдагы шайлоо жакшы өтүп, татыктуулар келсин. Достор, биз бүгүн жергиликтүү кеңешке шайлоого аттанган жаштар жана айымдар тууралуу сөз кылдык. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө. Биздин бардык берүүлөрдү социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбыздан көрө аласыздар.